Бисмилля, альхамдулилля, ассалату ассаламу аля расулилля. Бүткіл аламды жаратқан Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар, пайғамбар саллаллаху алейхи салауаттар. Жана анын аркасына ээрчиген бардык сахабалар, кыяматтын чейин келе турган ар бир мусулман пендесине Аллах Тағаланын салам дуасы берекеси болсун. Урматтуу балдар, Шархул Акаидтин экинчи китебин экинчи сабагын баштап жатабыз. Бисмилля, матындан баштайлы. قال الشارح: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. İmam Taftazani rahmatullah aleyh мындай деген сөз менен баштап жатат: сен билген, чындыгында шарият өкүмдөрү андан кээ бири адамдын амалына гана тиешелүү болгондугуна фарайя жана амалия деп бөлүнөт, жана шариаттын кээ бир өкүмдөрү этикадка байланыштуу болгон себептен алар этикадия, мындайча айтканда аслия болуп эсептелет деп илимди бөлүп баштап атат. Бул жерде карасак, имам рахматулла алейх, имам Тафтазани рахматулла алейх илим эмне экендигин айтпастан туруп эле илимди таксим кылуу жолу аркылуу тариф кылып атат. Мындайча айтканда, илим эмне экендигин өткөнбүз, илимди эмени окуп жатканда, миркатты окуп жатканда, миркатул мантыкты окуп жатканда илимдин түрлөрүн ошол жерде өткөнбүз. Негизги 13 кабыл бар, ошонун 5 кабылын зикир кылган, ошонун бири аль-халя аль-инжилаия деп өткөнбүз илимди. Бирок бул жерде илимди тариф кылган жок. Имам Газали рахматулла алейхтин ыкмасына салуу менен башталып атат. Кандайча? Илим не деп айткан? Ла юарраф деп айткан. Илим тариф кылынбайт. Неге? Себеби өтө ачык болгон себептен. Себеби тарифтин хаддын билебиз. Тариф албетте же мусави болуш керек, же ажила болуш керек. Же өзүнө окшоп тариф кыла тургандай удух бериш керек, же андан дагы аудахраак болуш керек. Ошого илим өтө белгилүү болгон себептен, илим өтө ачык түшүнүк болгон себептен илим эмне экендигин имам Газали рахматулла алейх тариф кылынбайт, балким эмне деген юкассам деген таксим кылынат. Имам Тафтазани рахматулла алейх ошол Шарху Тахзибде дагы, Тахзибул мантик вал каламды окуганыбызда, Шарху Тахзибде ошол жерде дагы илимди аль-илм муқаддиматун аль-илму ин кана идаnan лин-нисбати фатасдиқун ва илля фатасаввурун деп айтып кетет. Илим деген эмне экенин айтпастан эле илимди тасдиқ тасаввурга бөлүү менен баштайт. Мына бул жерде дагы ошол ыкмага салып эле ахкам шар'ия амалга тиешелүү болсо фарай амалия болот, этикадка тиешелүү болсо анда этикадия болот деп эле бөлүп баштады. Демек бул жерде көңүл бура турган, азыркы бул жерде көңүл бура турган нерсе аль-ахкам шар'ия дегенде эмнени максат кылды? Хукм, шариаттын өкүмдөрү дегенде эмнени максат кылды? Албетте ахкам шар'ия бар, бирок ошол өкүм деп айтып атканда кайсы өкүмдү максат кылып атат? Бул жерде 3 нерсе бар. 3 нерсе бар. Азыр биз Мулла Жунайд рахматулла алейхтин хашиясындагы кээ бирин окуп кетебиз. Мендеги турган китеп, ошол хашиялар жыйнагы китеп. Шуруху хавашил акаид насафия. Бунун жакшы жери дагы бар экен, жаман жери дагы бар экен. Жаман жери дегенде кичине кыйынчылык жаратат экен. Себеби хашиялардын бардыгын ирети менен эле бир ибаратка хашиянын бардыгын топтоп алып келген дагы, бирок хашия негизде эмес, шарх негизде болуп кеткен дагы. Караш үчүн 5-6 бет мындай ачып, 5-6 бет мындай ачканга туура келип калат экен да. Бирок эң негизгиси Мулла Ахмад Жунайд рахматулла алейхтин хашиясын окуу менен баштайбыз. Себеби ушул мукаддам кылынган бул жерде белгилүү муътабар хашиялардын бири. Кээ бирлер Жунди деп айтат, бирок Алам Мазрикли Аль-Алам деген китебинде бул жерде мухаккик андагы айтып кеткен экен. Мындай деп атат: قلت وقد حدث اللبس واضطراب في ترجمته لدى المتأخرين المؤرخين таржыма кылганда кичине адашуу болуп калган дейт. Аны Жунди деп жазып койгон дейт да, бирок
негизги Ахмад ибн Жунайд деп өзү айткан деп Аламда Зерикер рахматуллахи алейх ошентип айткан. Демек туурасы Жунайд экен. Мулла Ахмад Жунайди ушул өкүмдү айтып жатып, бул жердеги өкүм дегенде эмне, кайсы өкүм максат кылынат десе, 3 өкүмдү айтып берет. Бардыгыбыз билебиз. Өкүм дегенде эң биринчи өкүм дегенде нисбату амрин иля амрин, ижабан ау салбан. Бир нерсенин бир нерсеге нисбат болуусу. Ижабан же салбан. Мисалы Зайдун кайымын, же Зайдун лайса би кайымын дегенибиз, мына ушул өзү турушу өкүм. Зайдка кыямды нисбат кылуу, ушуна турушу өзү өкүм деп айтылат. Бул албетте орфан, жалпы түрдө айтканда, лугатан дейбизби, орфан дейбизби? Орфтагы нисбаттын хукм дегенди мааниси мына ушул. Хукман дегенди мааниси ушул. Экинчиден, бул жердеги хукм дегенде эмне максат кылышы мүмкүн? Албетте тасдык. Мындайча айтканда, мантыкилердин түшүнүгүндөгү хукм максат кылышы мүмкүн. Ал эмне? Из'ан лин нисба. Ошол нисбат эле эмес, ошол биринчи айтылгандагы нисбаты амрин иля амрин эле эмес, балким ошол нисбатка из'ан кылуу. Имам Тафтазани рахматуллахи алейх эмеде жазган, жана Шархи Тахзибте келгендей, инкана из'анун лин нисбати фатасдикун ва иля фатасаввурун дегендей, тасдикти бул жерде из'анун нисба. Ошол Зайдун кайымун деген нисбатка сенин ишенүүң, ошол чындап эле Зайд турат, Харичте турат деп ишенүүң, мына ушуну эмне деп айтабыз? Ушуну дагы хукм деп айтабыз. Бирок бул хукм мантыкилердин түшүнүгүндөгү хукм. Туурабы? Бирок азыр бул жерде Имам Тафтазани рахматуллахи алейх эмнени максат кылып атат? Ал келет. Үчүнчү хукмдун түрү бул усулилердин истилахында бул жерде айтып атат: Хитабуллахи та'ала al-muta'alliq bi fi'l al-mukallafi bil iqtida aw at-takhir. Аллах Тааланын мукаллафтын кыймыл аракетине жүздөнгөн Аллах Тааланын хитабы же иктида түрүндө, же тахир түрүндө, же сөзсүз түрдө, же ихтияр берүү түрдө. Буну билебиз. Эми бул жерде ушул акыркы азы усулилердин айткан хукм истилахы бул жерде максат эмес. Туурабы? Эмнеге? Себеби антсек бул жерге ишеним кирбей калат. Себеби бул жерде би фи'л мукаллафи деп айтылат да. Туурабы? Усулдагы хукмдун түшүнүгү фи'л мукаллаф. Эми албетте фи'л деген этикат деле жүрөктүн фи'ли деп да алысыраак түшүнүк менен киргизсек болот, бирок бул жерде көпчүлүк алымдар өтө эле тасамух бар деп айтат, өтө эле чоң такаллуф деп айтат. Демек бул жерде хукм дегенде эки нерсе максат кылынат экен. Биринчиси дагы экинчисине. Ушул туурасында хашияларда талаш келет. Кээ бирлер биринчиси дейт, кээ бирлер экинчиси дейт, кээ бирлер экөө тең деп айтат, кээ бирлер экөө тең деп айткандын бирөөсүн батыл дейт, бирөөсү батыл эмес дейт. Мулла Кафе рахматуллахи алейх айткан сөзү ушул батыл деп айткан сөз айтылат азыр. Бирок кыскасы натыйжа чыгара турган болсок, бул жерде өкүм дегенде биринчисин дагы экинчисин дагы максат кылсак болот. Ошого Мулла Жунайд рахматуллахи алейх бул жерде ал-акраб хувал аввал сумма сани деп айтат. Биринчисин ихтияр кылсак болот, экинчисин дагы андан кийин экинчисин ихтияр кылсак болот. Мындайча айтканда, ушуга жараша андан кийин илим эмне экенин айырмалайбыз да. Мына ушул тафрикка жараша илим эмне экендигинин натыйжасына жетсек болот. Кантип? Мисалы үчүн эгерде өкүм дей турган болсок, өкүм дегенде ошол бир иштин бир нерсеге нисбат болуусун эле эсепке ала тургандагы өкүмдү максат кыла турган болсок, анда ушунун илими эмне дей турган болсок, анда ал илим масаил дегенге гана токтолот. Демек, ал илим масаил эле. Мисалы үчүн дараттын 4 фарзы бар дедик, Дараттын 4 фарзы бар деген маселени ушул нисбату амрин иля амрин деле катарында ушул өкүмдү кабыл кыла турган болсок, анда бул толугу менен ушул фик илими эмне дей турган болсо, фик илими ошонун ичиндеги жаткан маселелер деп эле айтканга токтолобуз да. Түшүнүктүү болду. Агер экинчи мааниде максат кыла турган болсок, мындайча айтканда, ошол дараттын 4 фарзы бар дегенге биздин ошол нерсеге изаан кылуубуз, ошол нерсени билүүбүз дегенди максат кыла турган болсок, анда бул илим эмне дей турган болсо, малака деген түшүнүк алып барат. Демек, илим деген бул жөндөм. Илим бул демек жөндөм болуп калат. Демек, жөн эле маселе эмес, илим деген не десе бул жөн эле маселе эмес. Ошол дараттын фарзы 4 деген жөн эле маселе эмес, балким ошол маселелерди билгенден кийинки пайда болуучу жөндөм. Мына ушуга дагы илим деп айтылат.
Мулла Жунейд рахматуллахи алейх азыр ушул нерсени таржих кылганын байкайбыз. Азыр хашияда келет. Мындай деп айтып атат: "Вал aqrabu ila al-fahmi anna al-murad bil-ilmi hiya al-malaka." Илим дегенде максат эң турасы, бирок малака деп айтып жатат да. Азыр биз хукум эмне экенин түшүнгөндүгүнө жараша илимди ошол нерсе деп айтабыз. Ошол болуп атат. Эгерде мынакей себеби хукум кайра башын айтып атабыз. Себеби хукум деген же жөн эле ниспа хабариялар, дараттын 4 фарзы бар. Болду, ушул өзү турушу хукум деп айтып атабыз. Анда фик эмне дей турган болсо, фик ошол маселелер. Дараттын 4 фарзы бар деген маселе, мынакей ниспа хабариялар да ушул маселенин өзү илим деп айтабыз. Же болбосо, бул жерде хукум дегенди мааниси тасдык деп айтабыз. Жөн эле ниспа хабария эмес, балким ошол ниспа хабарияны бизден тасдык кылуубуз, бизде ошол нерсеге ишенүүбүз. Анда эмне болот десе, анда фик не дей турган болсок, фик ошол маселелерди тасдык кылуу, ошол нерсеге ишенүү деген нерсе келип чыгат дагы. А ишенүү деген бул мукаллафтын, же мындайча айтканда пенденин ошол нерсеге болгон тааллугу да. Демек бул малака, бул жөндөм деген нерсе келип чыгып атат да. Демек ушул эки мааниде тең хукумду түшүнсөк болот. Ошонун негизинде анан хашияларда мухашшилер талашкан илим не десе, кээ бирлери нафсул масаил деген маселелердин өзү илим деген, кээ бирлер болсо ал-малакал мутахассила мин тилкал масаил, ошол маселелерден пайда болгон бир жөндөм. Ушул нерсени дагы илим деп айткан. Демек бул жерде не деп айтып атат? Ма ятааллаку би кайфиятил амал, ма ятааллаку бил i'tiqad. Амалга, демек бул ахкамдардын, шариат илиминдеги ахкамдарды кантип түшүнсөк дагы, ошол шариат илиминдеги өкүмдөрдүн тааллугу эки экен. Эки нерсеге тааллук болот. Биринчиси амал жакка тааллук болот, экинчиси i'tiqad жакка тааллук болот. Мындайча айтканда ошол өкүмдөрдүн кээ бири амалга тиешелүү, кээ бири i'tiqadка тиешелүү. Ошону эмне деп айтып жатат? Карайбыз. Ма ятааллаку би кайфиятил амал. Ма ятааллаку би кайфиятил амал. Бул азыр келет, хашияда келет, айтабыз. Бирок буну айтардан алдың, бул жерде дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, Мулла Ахмад Жунейд рахматуллахи алейх хашияда мындай деп жазып атат да. Демек бул жерде түшүнүп атабыз туура. Шариат өкүмдөрүнүн кээ бирлери амал экен, кээ бирлери i'tiqad экен. Бирок биз билебиз да, i'tiqad шар'ий эмес экенин билебиз да, кээ бир маселелерде i'tiqad шар'ий эмес, балким ал акли. Шара ошону исбат кылган дейбизби? Жок, шара ошону шариаттан деп эсептеген. Мындайча айтканда, мындай суроо туулат да. Кантип бул жерде шариат өкүмдөрү деп айтып туруп, ал жерге амалияны дагы, i'tiqadты дагы киргизип атабыз. Албетте амалия кирет, себеби шара. Бирок i'tiqadты кантип киргизип атабыз? Бул жерде эки түрлүү түшүнөбүз. Эки түрлүү түшүнүш керек. Эки түрдүн бирөөсүн тандайбыз деген сөз. Мисалы үчүн, i'tiqad дагы амали нерсе дагы шариаттан деп айтканыбыз, шариат ошол нерсени исбат кылды деген нерсе бар. Же болбосо, бул нерсени шариаттын өкүмдөрү деп i'tiqadты айтып атканыбыз, шариат ошол нерсени шариаттан деп билгиле, ошол нерсени шариаттан деп, шариаттын негизинде ишенгиле деген маанинде да. Арабчасын окуйбуз, карагыла. قوله اعلم أن الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع كالكتاب والسنة والإجماع سواء كان ذلك الأخذ لأجل الاعتداد من غير يتوقف إثباته عليه ويستقل العقل بإثباته كأكثر المسائل الكلامية أو لأجل الإثبات بألا يستقل العقل بإثباته. Демек бул жерде эки жол бар деп атат да. Шариаттын өкүмдөрү, мындай чыккан шариаттын өкүмдөрү, Куран, Сүннөт, ижмадан алынган шариаттын өкүмдөрү, же буну шариат ошол нерсени исбат кылган деп кабыл алабыз деп атат. Же болбосо шариат ошол нерсени ошол нерсеге ишенүүгө чакырган. Мындай чыкканда ошол нерсени ли ажлил i'tidad деп атат. Ошол нерсени шариаттан деп билип, ошол нерсени шариат дагы ишенүүгө чакырган деген жол менен кабыл алуу болуп атат да. Чөнки мындайча айтканда, бул жерде биринчиси максат эмес. Себеби эгерде биринчисин максат дей турган болсок, биринчиси кайсы болуп калат? Исбат кылуусу, ошол нерсени бекемдөөсү шариаттан болгон себептен аны шариат деп айтып атабыз дей турган болсок, анда көбүнчө калами бахстар бул жерге килбей калат да. Туурабы? Көбүнчө акыйда илимдеринин кээ бир маселелери нафсыл амрда негизи бар.
Мындайча аны шара вада кылган эмес. Шарай дегенибиз бул вада кылынган деген да. Аллах Тааланын вujуду бул ахкам нафси амрия дейбиз, же болбосо ахкам акылия деп айткандай эле, ахкам нафси амрия бул өкүмү негизинде бар. Бул өкүмдү шарият испат кылган жок, балким шарият испат кылганга чейин эле бар. Болгону шарият не кылып атат? Бул нерсени шарият дагы испат кылат, ошол нерсеге ыйман келтир деп эле айтып атат да. Демек, кайсы жактан кайра суроо берүү менен баштайлычы? Кайсы жактан, кайсы жихаттан алганда калами ахкамдар, мындайча айтканда акыйданын ишенимдери шарай болуп эсептелип калып атат. Ошол нерсеге ыйман келтирүү жагынан эле алганда, ошол нафсел амрда вujudulloh бар, туурабы? Вujudulloh нафсел амрда бар. Бул нафс амрия, ахкам нафс амрия, шарайя эмес. Бирок качан шарайя болот? Качан мен ошону ыйман келтирүү менен шаран менден талап кылды деп карасам. Демек, шарият илимдерин окуп жатканда жөн эле бул маалымат үчүн окуп жаткан жокпуз, балким шарият менен ушул маалыматтарга ишенүүнү талап кылган себептен, изилдеген себептен бул шарай болуп калып атат. Бирок негизинен ала турган болсок, ушу кээ бир маселелер ал нафс амрия, ал негизи шарай эмес. Аны бирөө вада кылган эмес. Аллах Тааланын бар экендиги нафсел амрда бар. Бул хукум нафси амрия. Бирок ошол нерсени шарият дагы келип бизден ошол нерсеге ыйман келтиргиле деп талап кылып жатканы ушул тараптан караганда шарай болуп калып атат. Мына ошого Мулла Жунайд рахматуллахи алейхи белгилеп айтып атат, карагыла. وإنما قلنا كأكثر المسائل الكلامية لأن البعض منها كمسألة الرؤية والحشر الجسماني وما يتعلق بمسألة البصر والكلام. Демек, кээ бир маселелерди акыл эле испат кылган деп айтып атканыбызчы, кээ бир маселелер негизги нафсил амрда бар дегенибиз, себеби көпчүлүк башка маселелер деле шариаттын өкмүнө муктаж. Мисалы үчүн ру'ятты маселеси, хашрul жисмани жана ошого тиешелүү самаяттар жана нубуваттар деп айтсак болот да, туурабы? Демек, шарият өкүмдөрү дегендечи, шарият ошол нерселерди пайда кылган деген эле түшүнүк эмес. Бул жерде шарият өкүмдөрү деп айтканса, шарият кайсы нерселерди пайда кылган деген эле түшүнүк эмес, балким андан дагы жалпыраак. Шарият ошол нерселерди ыйман келтирүү шарияттан деп эсептегиле деген өкүмдүн маанисинде карасак болот да. Түшүнүктүү болду да. Демек, ошол шарият өкүмдөрү минха, алардын кээ бири амалга байланыштуу экен, кээ бири этикадка байланыштуу экен. Амалга байланыштуу болгон нерсе амалия, этикадка байланыштуу нерсени этикадия болуп айтылып атат. Бирок бул жерде дагы бир айтылчу маселе минха дегенчи, минха. Шарият өкүмдөрүнүн бириси дейбизби, же кээ бири дейбизби? Мындайча айтканда, мин бул жерде табаидия дейбизби, кээ бири деп? Же болбосо баяния дейбизби, ошонун бириси дейбизби? Бул Мусаниф рахматуллахи алейхтин максаты эмне, ушуга жараша болот. Эгерде Мусаниф рахматуллахи алейх, имам Тофтазани рахматуллахи алейх шарият өкүмдөрдүн бардыгын эгерде ушул эки эле нерсеге чектөөнү кааласа, анда эмне үчүн болот? Анда баяния болот. Анын бириси бул, экинчиси бул болот. Анын бириси бул болот. Бириси амалга тиешелүү амалия болот, бириси этикадка тиешелүү этикадия болот, аслия болот. Бириси дей турган болсок, анда бул баяния, бул чектеп атат. Демек, толугу менен шарият өкүмдөрү ушул экөөнө гана чектелет болуп калат. Эгерде чектөөнү каалаган эмес дей турган болсок, анда табадия болот. Ошонун кээ бири бул. Андан башка барбы? Андан башка деле шарияттын өкүмдөрү бар. Эми Мусаниф рахматуллахи алейх кайсына хамил кылды? Буну аныктоодо албетте мухашшилер дагы эле талаш бар. Себеби, эгер хасыр дей турган болсокчу, биринчи маанинде айта турган болсок, эгерде буну биз баяния дей турган болсок, мындайча айтканда Мусаниф рахматуллахи алейх бул жерден илимди чектеп атат дей турган болсок, шарият өкүмдөрүн ушул экөөнө гана чектеп атат дей турган болсок, башка дагы маселелер бар да, мисалы усул фикх. Амалия дагы эмес, этикадия дагы эмес, тафсир илими. Не дейбиз анда? Бул шарият илимдерине кирбейби? Демек, ушундай болуп калган себептен бул жерде талаш кетет. Демек, ушундай ишкал бар. Кээ бирлер мындай деп айтып атат. Бул жерде хасыр бар деп айтып атат. Мухашшилердин кээ бирлери бул жерде хасыр бар эле. Кандай дей турган болсо, калган бардык илимдерди ушул экөөнө киргизип салып атат. Мисалы үчүн тафсирди айтып кеттик го. Тафсир илимин окуган адам
фикх маселелерин изилдөө жагы менен карай турган, окуй турган болсо, ал кайра эле фикхке кайтып болуп атат, амалга. Эгерде этикадий маселелерди изилдөө менен карай турган болсо, кайра эле эмне болуп калып атат? Кайра эле этикадка кайтып кала турган илим болуп калып атат да, мисалы үчүн. Бирок ишкал дагы деле бар, дагы деле турат. Ошол усул фикх андан сырткары, мисалы үчүн, ошо тафсир деле ала турган болсокчу, бирок кээ бир маселелерде, тафсирдин кээ бир маселелеринде балагый ахкамдар бар. Балагатты каяка коебуз анда? Бул экөөнө тең кирбейт. Демек, ишкал бар. Ошого эң турасы Аллама Сиялкоти рахматуллахи, Абдул Хаким Сиялкоти рахматуллахи хашиясында айтканда, эң турасы бул хасырды каалаган жок, жөн эле табаидти каалады деп эле айтып коюу. Ошонун кээ бири бул ахкам шариаттын кээ бири амалга тиешелүү болот дагы, фарайя, амалия деп айтылат, кээ бири этикадка тиешелүү болот дагы. Ал этикадия айтылат, демек баянияны максат кылды деп койсок болот. Же болбосо дагы бир башка бир татбик бар. Кандай? Аллама Тафтазани рахматуллахи алейх бул жерде улум максуда ли затиханы максат кылды деп айтабыз да. Максат өз затында максат болгон илимдерди гана бул жерде бөлүп атат деп айтсак болот да. Мындайча айтканда, усул фикх эмне? Усул фикх максуд ли затихабы? Өзү негизи максат кылынганбы? Өзү максат кылынган эмес да, бул жөн бир алат да. Ошо фикх өкүмдөрүн чыгарууда болгон бир себепчи, бир алат дейли. Мантык деле илмул ала. Бул жөн эле ошол ахкамдарды, кадыяны туура натыйжага жетүүнүн эле жолун үйрөтөт. Же болбосо тасаввурда болсо, муарриф ошол бир нерсени туура тасаввур кылууну гана үйрөтөт. Туура ошонун тарикатын үйрөтө турган нерсе. Максуд бизат эмес. Бул жөн эле алат. Демек, эгерде биз бул жерде Мусаниф рахматуллахи алейх улум максуда ли затиханы гана бөлдү дей турган болсок, анда ошол нерсени эле баян кылды, хасыр кылды депчи. Себеби улум максуда ли затиха чындап эле ушул эки нерсеге хасыр болот. Калган бардыгы ушуга кызмат кылуучу улумул алат десек болот. Туурабы? Бирок мындан да качып, эгерде биз баяни табаидия дей турган болсок, жалпы түрүнөн эле минха дегенде, анда жалпы эле ишкалдан качуу менен илимдин кээ бири бул, дагы башка дагы кээ бирлер бар деген эле түшүнүк болот. Түшүнүктүү болду да. Эми бул жерде кайфиятул амал дейт. Амалдын кайфиятына деп атат да. Жөн эле амалга тиешелүү болгон өкүмдөрдү фарайя же фикхия деп эле койгон жок, амалия депчи. Жок, бул жерде амалдын кайфиятына тиешелүү болгон деп айтканда дагы бул жерде мухашшиллер көп нерселерди жазган, талаш бар. Бул жерде өзүндө дагы талаш бар. Кайфиятул амал деп айткан туурабы же амал деп эле айткан туурабы? Мындайча айтканда карагыла. Кайфиятул амал дегени, демек бул өкүмдөр амал эле жагын эске алганда эмес, амал болуу жагынан эске алганда эле шарият өкүмдөрү болуп калбайт, балким өзгөчө бир кайфиятта. Кайфиятты өзгөчө бир түрдө деп айтайлы да. Ошол амалдын өзгөчө бир түрдө болуусу, анан ошол өзгөчө бир түрдө гана аткарылуусун шарият өкүмдөрү деп айтып жатабыз. Мисалы үчүн, маселен, орозо кармап атабыз, мисалы. Орозо деген эмне? Жөн эле ачка болуунун бардыгын эле орозо деп айтпай элебиз, туурабы? Өзгөчө бир түрдөгү ачка болууну орозо деп айтып жатабыз. Кандай? Орозонун шарттарында эртең менен күн субух садыктан баштап гурубу шамска чейин эмне нерсе кылыш керек, эмне нерсе кылбаш керек, туурабы? Анын өкүмдөрү бар да. Ошол толук өкүмдөрдү аткаруу менен ошо өзгөчө бир амалдын, ошол жебей коюу, ошо орозо кыймылы өзгөчө бир кайфиятка, өзгөчө бир түргө дейилчи, өзгөчө кайфият дегени өзгөчө бир түрдө кылынуусун шарият өкүмдөрү деп айтып жатабыз деген түшүнүк болот да. Түшүнүктүүбү? Демек, имам бул жерде айтып жаткан нерсеси, ошол фикхи амали өкүм деген качан шар'ий деп эсептелет, жөн эле амал болсо эмес, балким өзгөчө бир түрдөгү амалдын болуусу. Кайфиятул амал дегенде ушуну айтып жатат. Бирок сураты болот. Мисалы үчүн, кээ бир фикхи маселелер, өкүмдөр өзгөчө бир түрү жок да. Туурабы? Бирок баары бир шариаттын өкүмү деп айтылат. Мисалы кайсы? Намаздын убакыттары. Күндүн чак түшкө келүүсү.
күндүн чак түшкө келүүсүндө эмне кайфият бар? Кандай амалий кайфият бар? Жок да. Же болбосо пенденин ал жерге эч кандай тиешеси жок да кайфиятка. Ошол күндүн чак түштө болуусуна пенденин кандай тиешеси бар? Биздин амалыбыздын түрүнүн кандай тиешеси бар? Өзгөчө кайфиятына кандай тиешеси бар? Же болбосо Мулла Жунейд рахматуллахи алейх бул жерде айтат, же болбосо айлмул фараид, же болбосо тарика. Бир адам өлүп кетти дагы, өлгөндөн кийин бир мал мүлктү мурасты калтырып кетти. Ошол мал мүлктүн калып калуусу кандай кайфиятка тиешеси бар? Эч кандай тиешеси жок. Демек, эмне болуп калып атат? Бул жерде кайфиятты айтуу менен кээ бир шарият өкүмдөрү чыгып кетип атат. Демек, кайфиятты айткан туура эмес деген маселеге барып атат да. Кайфият деп айтпай эле, жалпы түрдө амал деп эле айтып койсун деген этираз болуп атат. Себеби карасаңар, ушу Мусаин рахматуллахи алейх, Аллама Тафтазани рахматуллахи алейх Шархул Мақасид деле кайфиятул амал деп айткан эмес, жөн эле амал деп эле айтып койгон да. Ушул жердеги ибара, ушул эле ибарадагы, ушул эле түшүнүктөгү түшүнүк дагы мындай деп айтат. Тааллукул ахками бил амал деп эле айтып койгон болду. Тааллукул амали бил амали амалия, бил этикади этикадия депчи. Насул ибара негизи азыр эсиме келбей турат, бирок ушинтип айтып атат да бул жерде. Кайфиятул амал деп айткан эмес, жөн эле амал деп айткан. Неге? Себеби кээ бир ушундай маселелердин дагы фикхтан экендигини эсептелип калыш үчүн. Бирок Мулла Жунейд рахматуллахи алейх бунун бардыгына жооп берип, кайфиятул амал деген деле ихтимал, ушул деле тарика туура деп, жанагы үстүндөгү айтып өткөн маселелерди, мисалы үчүн намазда күндүн ошол чак түштө болуусу биздин кайфиятка мамилеси бар. Ошол чак түштө болуп туруусу биздин ошол убакта намаз окуунун макрух экендигин алып барып атат. Мисалы үчүн бир адам өлгөндөн кийин мурас калтырып кетсе, ошол таксим, ошол мурасты таксим кылуу кайфияты бар да. Кайра эле нар жагынанбы, бер жагынанбы фикхка барат деп атат да. Кайфият деп айтсак деле фиалул мукаллафка барат. Мисалы үчүн мажнундун маселеси же сабийни маселеси дей турган болсок, бул каяка кирет? Бул эч кандай кайфиятка тиешеси жок десе, бул кайфиятка тиешеси бар. Кандай дейт? Ражиатун иля фиалил вали. Ал ошол вали алар менен кандай мамиле болот? Баары бир кайфиятка кайтат деген тавжих менен ушундай тафсир алып кылуу кайфият деген айтуунун дагы туура экендигине шарх берип атат. Бирок эки түрлүү нерсе бар экендигине билип койгонубуз жакшы. Демек, түшүнүктүү болду. Кийинкиси минха ма ятааллаку бил иътиқад. Карасаңар, бул жерде би кайфиятил иътиқад деп айткан жок, бил иътиқад деп айтып кетти. Неге? Демек, шариат өкүмдөрү ошол ишенимдерди айтат экен да, ошол ишенимдердин өзүнө тааллук болот. Ошол өзгөчө түрдөгү ишеним эмес, балким ишенимдин өзүнө тааллук болот. Эмнеге? Мисалы үчүн вужудулла. Вужудулла бул шариат маселеси болот. Эмнеге? Себеби ушул ишенимдин өзү шариат талап кылып атат. Вужудуллага сен ыйман келтир деп атат, ушунун өзүн талап кылып атат. Өзгөчө бир түрдө деген маселени айтпай эле бул жердечи. Себеби кээ бирлер вужудуллага таклидан ыйман келтирет, ал деле муъмин. Кээ бирлер назар ой жүгүртүп ыйман келтирип атат, ал деле муъмин. Кээ бирлер дагы башка бир себептерден пенденин кайфияты, ишенимге болгон кайфияты ар түрлүү болот, бирок бул жерде аны максат кылбастан ишенимдин өзүнө тааллук болгон, ошол вужудулланын өзүнө тааллук болгон ахкамды иътиқади маселе деп айтып атат да. Бирок бул жерде дагы мутакаддим менен мутаахириндердин ортосунда айырма бар деп айтат. Ма ятааллаку бил иътиқад дегенде Мулла Жунейди рахматуллахи ошол нерсени зикир кылган. Ошого бул жердеги иътиқад, бул жерде ма ятааллаку бил иътиқад дегенде шариаттын өкүмдөрүндө ошол иътиқадтын өзү максат. Ал кайфияты максат эмес. Кайфияты дагы мурат кылгандар бар. Вал илмул мутааллиқу бил ула юсамма илму шараи вал ахкам ва бис санияти илму таухид ва сифат. Астына түшүрүп ортодогу сөздөрдү алып салуу менен окудум. Демек, биринчисине байланган илимди илму шараи вал ахкам деп айтабыз, экинчисине байланган илимди илму таухид ва сифат деп айтабыз. Илму шараи деп неге айтат десе, Аллама Сиялкот рахматуллахи алейх, неге шариатты көптүк түрдө айтты десе, себеби
шарияттар ар түрлүү болот. Пайгамбарларга келген шарият, фикхи амалдар ар түрлүү болгон себептен көптүк түрдө алып келди. Илму тавхид ва сифат дегенде эмнеге бирликтер менен алып келди десе, себеби бардык пайгамбарлардын ишеним жагынан, тавхид жагынан бардыгынын этикады бирдей, ал усул өзгөрбөйт. Ал эми фарай нерселер, амали нерселер ар кимдин коомуна, заманына жараша өзгөргөн. Түшүнүктүү болду. Кийин бул жерде дагы бир маселе айтылып атат. Вала неге булар шариат илими деп айтылып калды десе, лима аннаха ла тустафаду илля мин жихати шара. Бул демек шариат, бул шари ахкамдардын сабит болушу, тустафаду дегени сабит болушу, бул бир гана шариат тараптан болгон себептен шара келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, дараттын 4 фарзы бар десе, мисалы үчүн даратта ушул нерсени аткарасыңар, бул нерсени аткарбайсыңар деп атса, демек даратта ошол өзгөчө амалды аткаруу, же кайсы бир нерселерди аткарбоо, ушуну шариаттан деп качан биз билебиз? Себеби шариат буну испат кылган себептен бул шариат илими деп айтылып калып атат. Дагы айтып атат: "Вала ясбиқул фахму инда итлақил ахками илля илайха" деп айтып атат да. Жана ушул шариат деп айткан учурда бир гана ушул нерсе түшүнөт деп атпайбы? Ахкам деп айткан учурда, ахкам шарай деп айткан учурда ушул фикхи амалдар гана түшүнөт деген түшүнүкчү. Бул албетте мутаахириндердин түшүнүгүндө. Ал эми мутакаддиминдерде мындай түшүнүк болгон эмес. Демек бул кийинкилердин истилахы, алгачкылардын истилахы мындай болгон эмес. Буга чоң далил силер жана окуган фикхул акбар. Фикх деп Абу Ханифа рахматуллахи алейх ошол этикадты айтып атат. Же имам Ажурринин китабы шариат деген китеби. Шариат китеби деп атат, ичинде толугу менен этикад камтылган. Шейх Валиюддин рахматуллахи алейхтин айткан хашиясында экен. Дагы бир айырма имам Абдул Хаким Сиалкат рахматуллахи алейхтин хашиясында келет. Дагы бир айырмасы, бул эки илимдин ортосун айырмалап жатып, акыйда илими менен фикх илимдердин ортосундагы дагы бир өзгөчө бир айырмасын айткан экен. Ал айырмасы кандай дей турган болсо, фикх маселелери чектелеби, чектелбейби? Энхисар кылса болобу, болбойбу? Албетте гайры мунхасир, чектелбейт. Неге? Себеби улам жаңы маселелер, жаңы адамдардын кайфияты кылганы чыгып берет дагы, ошого жараша дагы жаңы кыяс кылуу аркылуу, же истинбат кылуу аркылуу дагы жаңы маселелер туула берет. Түшүнүктүү болду. Демек себеби маселелер көп. Неге маселелер көп? Себеби кайфиятул амал көп. Бирок ошого фатва китептерин карасак, том фатва китептер жазылган бар. Бир фатвада келген китептер 100% деп айтпайлы, бирок 90%-ына караган, 90% менен алганда башка фикх китеп, фатва китептерине караганда айырмаланган китептер бар да. Ушунчалык деңгээлде башка мамлекетте жазылган эки түрлүү маселелер истинбат кылып чыгарылган да. Ал эми акыйда маселелеричи, акыйда маселелери чектелгенби, чектелген эмеспи? Мындайча айтканда, мунхасирби? Акыйда маселелери чектелгенби, чектелген эмеспи? Буга мындай деп айтабыз. Негизги ишеним маселелери чектелген. Бирок аларды испат кылуу чектелген эмес деп айтып атабыз да. Негизги ишеним маселелери чектелген. Ал бар чектелүү гана маселелер. Ошол нерсени этикад кылуу, бирок аны испат кылуу жолу ар түрлүү болот. Түшүнүктүү болду. Себеби неге испат кылуу жолдору ар түрлүү болот? Себеби ар дайым ар түрлүү шубхалар пайда болот, туурабы? Ар түрлүү жаңы доор өзгөргөн сайын ар түрлүү шубхалар пайда болот. Эми ошол шубхаларды кетирип, кайра ошол негизги ишеним чектелген отпойбу? Ошол негизги кайра ишенимди испат кылуу жолдору албетте ар түрлүү болот. Мисал үчүн, вujudulloh маселеси. Вujudulloh маселеси бирөө, Аллах Таала бар деген маселе болду, бүттү. Ишеним ушул. Бирок буга миңдеген шубхалар түшөт. Ага каршы кайра Аллах Тааланын вujudун испат кылып, ошол нерселерге жооп берүү кайра миң түрлүү жооп менен болот. Бирок бул дегени маселенин өзү чектелген эмес деген түшүнүк алып барбайт да. Маселенин өзү чектелген. Бирок ошол маселени испат кылуу жолдору ар түрлүү болгонуна байланыштуу ал жагынан чектелбейт. Түшүнүктүү? Демек маселени толук камтып билип алса болот. Акыйда өзүнчө ишеним маселелери жазылган китептер бар. Мисалы, Акыйда Тахавия дейли да. Бирок аны испат кылуу жолдору өтө көп. Аны чектөө албетте кыйын. Себеби кылымдар, жылдар өзгөргөн сайын жаңы шубхалар чыга баштайт. Ошого жараша жаңы ошол шубханы кетире тургандай
бурхан алып келүүгө муктаж болобуз. Туурабы? Мынакей таждидул калам дегени ушул. Таждид илмил калам, мындайча айтканда, бул калам илимин жаңылоо дегендин мааниси дагы ушул болуш керек. Ар түрлүү жаңы шубхаларга өзүнчө ошол нерсени кетире турган, кайра бурхан испат кыла турган деңгээлде эмне кылышыбыз керек? Ошол акыйдаларды испат кылышыбыз керек. Ошол жагынан айырмаланат. Ошого мукаллидте мисал үчүн ала турган болсокчу, ошого биз мукаллидтин маселесин өткөндө дагычы, мисал үчүн мукаллидте жазым барбы, жокпу? Мукаллидте жазым бар албетте. Бирок ошол шубха келгенден кийин ошол ишеними, ошол жазымы дагы деле калабы, калбайбы? Албетте солкулдайт, кээ бирлериники түшүп кетет, жазымы түшүп кетет. Шекке барып калат да. Мисал үчүн бүгүнкү күндөгү чоң шубхалардын бири, эми карапайым калктагы чоң шубхалардын бири, силер араб кулсуңар деген маселе да, мисал үчүн, араб кулсуңар. Эми бул жерде Аллах Тааланын бардыгыбыз кулу экенбиз. Аллах Таала бардыгын жараткан, негизги Кудай Аллахка гана биз сыйынып атабыз, ошого гана кулчулук кылып атабыз деген түшүнүк бул сабит нерселер, бар нерсе. Чыныкы илах Аллах Таала деп атабыз. Бирок ошол нерсени испат кылуу жолу бүгүнкү күндө демек башка ыкма менен болуш керек. Ушуга жараша ыкма болуш керек да. Демек карапайым калкка ошол шубхасын кетире турган деңгээлде жооп беришибиз керек. Араб кул деген түшүнүккө кайра жооп беришибиз керек да. Бизден бүтүп кеткен балдардын бирөөсү ошентип айтып берип, жолугуп калып айтып берип атты, кандай бул шубхага жооп бергендерин аябай жакшы жооп бериптир. Ушу өзүнүн айылында ошентип шектенип калган, шубха болуп калган 1-50ге жакын адамды ошондой жолдон чыгарыптыр да. Ушунун бардыгы ушул таждидул калам, ошол эле окуп жаткан каламды биз азыр бул жерде көптөгөн маселелерди өтөбүз да, мисалы үчүн Муътазилаларга жооп беребиз, Хадасилерге жооп бере турганчалыктагы маселелер болот. Негизги сафсаталарга эмеке рад кылуу менен башталат, мисалы ошого жооп берүү менен башталат. Бул дегени азыр биз бул жерде тар чөйрөдө отурабыз, эртең сыртка чыкканда ушул маселелерди барып аларга козгоо эмес, балким аларда кандай шубхалар, кандай жаңы нерселер пайда болуп аткан болсо, ошолорго бул жердеги ыкманы колдонуу аркылуу өздөрүнө ылайыктуу жоопту берүү. Түшүнүктүү да? Ошону ким кылат? Ошону силер кыласыңар, силердин мойнуңардагы милдет. Калам илимин окуган адам катары ошол келген шубхаларга жооп берип, маселени такрир кылып, келген шубхаларга жооп берүү, мына ушул тафсилий далилдер, бурхандар, ошол нерсени үйрөнүүнүн алдында турасыңар, же көпчүлүгүн үйрөнүп бүттүңөр. Ошого балдар мындай кылышыбыз керек. Силер бул жерде тар чөйрөдө жүрүп отуруп эле коомчулук кандай нерселер менен, кандай шубхалар менен ооруп жаткандан көбүңөрдүн кабарыңар жок да. Албетте элдер менен аралашып атасыңар, чыгып келип атасыңар, бирок толук аралашуу качан болот? Толук ошолордун ичине кирип жашагандан кийин болот да. Ошолордун турмушун көргөндөн кийин анда маселелер пайда болот. Түшүнүктүү да? Ошого биринчи эмнени кылышым керек, экинчиден буларга эмнени айтышым керек, буларды кантип итикадын испат кылышым керек, бунун бардыгын элге аралашкандан кийин пайда болот. Албетте бирок шубханы тарх кылуу бул максат эмес. Кээде акыйда илимин карапайым калкка үйрөтүп жатып эле шубхаларды тарх кылат дагы, шубхаларды айтат дагы, андан кийинки жообуна келгенде жооп ошол шубханы кетире турган деңгээлчелик болбой калат дагы. Адам шектенген, жазымы кеткен абалда кайтып кетет. Ошого албетте шубханы өзүң сен тараптан чыгаруу максат эмес, балким пайда болуп калган шубханы ар кимге өзүнчө жеке жооп берүү. Мына ушул мутакаллимдин негизги милдети. Бул китеп ушундай экен. Артка кетебиз, кайра астыга кетебиз. 5-6 бет артка кетип да калат экенбиз. Бирок өтө жакшы топтолгон китеп. Экинчи илимди эмне деп айтып жатабыз? Илму таухид ва сифат. Неге десе, себеби неге таухид илими, неге сифат илими деп айтылып калды десе, бул важи тасмияны эле айтып атат. Үстү жакта деле важи тасмияны айткан. Неге таухид илими, неге сифат илими деп айтылып калган десе, башка деле аттары бар да. Себеби лима анна залика ашхару мабахиси, себеби бул китепте изилдене турган эң машхур ошол нерсеге маани бериле, машхур маселелердин бири таухид жана сифат илими. Ошондой эле ашраф макасидихи, эң шарафаттуу илим Аллах Тааланын вахданиятын
жана Аллах Тааланын сыфаттары жана афалдардын вахданиятын билүү илим болгон себептен бул таухид, илмут таухид ва сифат деген ат менен белгилүү. Убакыт болуп калды окшойт. Бул жагын кийинки сабакта окуйбуз. Токтогон жерибиз وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين. Бул жерде деле кайра эле ушул илимге ошол убакта кандай шубха келген болсо, бүгүнкү күндө деле ушул шубха бар. Ошол шубхага кийинки сабакта жооп берүү менен башталат. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.